Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушту. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Жолугушууда тоо демилгелерин ишке ашыруу, энергиянын кайра жаралуучу булактары жана климаттык долбоорлор чөйрөсүндөгү максаттар боюнча кеп козголду. Жапаров мөңгүлөрдүн эриши жана суу ресурстарынын азайышы сыяктуу аймак үчүн климаттык көйгөйлөрдү белгиледи. Ал Бириккен Улуттар уюмунун энерго натыйжалуу жана ресурс үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча региондук борборду түзүү демилгесин колдоого чакырып, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүгө олуттуу салым боло турганын, мамлекеттик карызды жашыл долбоорлорго алмаштыруу механизмин сунуштады. Муну менен катар президент тоо күн тартибин илгерилетүүнүн маанилүүлүгүнө көңүл буруп, Бириккен Улуттар уюмунун 2027-жылы өтө турган экинчи Бишкек кошулган 25 глобалдык тоо саммитин даярдоого катышууга жана тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча иш-аракеттерди координациялоо үчүн Бириккен Улуттар уюмунун тоолор эл аралык платформасын түзүүгө чакырды. Эске салсак, Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 79-сессиясынын алкагында өтүп жаткан келечек саммитине катышуу үчүн барган. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 79-сессиясынын алкагында өтүп жаткан келечек саммитине катышты. Бул тууралуу президенттин сайтында маалымдалды. Жапаров өз сөзүндө Кыргызстан саммиттин алкагында кабыл алынчу келечек пактын колдоорун айтты. Биз ошондой эле келечек муундар жөнүндө декларацияны кабыл алууну колдойбуз. Анткени дал ушул кийинки муундар биздин бүгүнкү чечимдерибиздин жүгүн өз мойнуна алышат. Туруктуу өнүгүү максаттарынын аткарылышын олуттуу тездетишибиз керек. Биз өтө жакырчылыкты жоюуда, инфраструктураны өнүктүрүүдө жана санариптештирүүдө, ошондой эле жашыл экономикага өтүүдө олуттуу ийгиликтерге жетиштик. Туруктуу өнүгүү максаттарды аткарууда биздин тажрыйбабыз көрсөтүп тургандай, туура көз караш жана саясий эрк менен чектелген ресурсу бар чакан өлкөлөрдө аткараларын көрсөттү, деди ал. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 79-сессиясында климаттын өзгөрүшү, коопсуздук, чыр-чатактарды чечүү, өзөктүк куралдан арылуу, митеге каршы күрөшүү маселелери каралууда. Анын алкагында өтүп жаткан келечек саммитте туруктуу өнүгүү жана каржылоо, эл аралык тынчтык жана коопсуздук, илим, технология жана инновация, санариптик кызматташтык талкууланып жатат. Садыр Жапаров Нью-Йоркко 22-сентябрда барган. 24-сентябрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 79-сессиясынын жалпы дебаттарынын ачылышына катышат. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 79-сессиясы 30-сентябрга чейин уланат. Муну биз балдарыбызга, неберелерибизге жана бизден кийинкилердин баарына мурас кылып калтырабыз. Бүгүн биз түптөп жаткан дүйнө алардын үмүтүн жана кыялдарынын башаты болот. Мен сиздерди, урматтуу лидерлер, өз ара ишенимге, өз ара пайдалуу кызматташтыкка жана кынтыксыз адилеттүүлүккө негизделген келечектин архитекторлору болууга чакырамын. Биз бул жерден чечкиндүү иш-аракетсиз тарап кетүүгө акыбыз жок. Келечек бизден убакытты создуктурбай, тайманбастык менен жана дымактуу иш-аракетке өтүүнү талап кылып турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Сузак бир мандаттуу шайлоо округунан жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо аяктады. Асуунун маалыматы боюнча Алтынбек Кылычбаев алдыда бара жатат. Ал добуштардын 48%дан ашыгын алган. Добуш берүүнүн акыркы жыйынтыктары учурда бардык шайлоо участоктарында жүргүзүлүп жаткан добуштарды кол менен эсептөөнүн негизинде аныкталат. БШК жеңүүчүнү 5-октябрга чейин жарыялашы керек. Белгилей кетсек, шайлоочулар өнүктүккө активдүү катышкан эмес. Тагыраагы келгендердин саны 20%га да жеткен жок. Номер 13 Сузак бир мандаттуу шайлоо округунан 2021 жылы жогорку кеңешке депутат болуп келген Тазабек Икрамов 19-июлда өз ыктыяры менен мандатын тапшырган. Кыргызстанга акча которуулардын дээрлик 93% Россиядан жасалган. Январдан июлга чейин өлкөгө 1 миллиард 671,6 миллион доллар которулса, анын 1 миллиард 552,4 миллион доллары Россиядан келген. Кеп акча которуу системалары, банктык тиркемелер жана электрондук капчыктар аркылуу жеке адамдардын транзакциялары жөнүндө болуп жатат. Кыргыз тили тектеш туркий тилдердин өзөгү болуп келген улуу тил. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун 23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата куттуктоосунда айтылган. Анда өлкө башчы тил эгемен мамлекеттин эң башкы белгилеринин бири экенин белгилеп, кыргыздын тарых таржымалы, көөнө маданияты, эне тилден башатыларын айткан. Улуттун уңгусуна, анын нарк насилине жан салып сактап келген, сактай турган дагы ушул эне тилибиз. Көп тилдерден айырмаланып, кыргыз тили
көөнө тил корун түзгөн тилдердин катарына кирет. Ошондой эле биздин эне тилибиз жалпы тектеш туркий тилдердин өзөгү болуп келген улуу тил. Анын башкалардан өзгөчөлүгү мына ушунда деген мамлекет башчы. Ошондой эле президент өз эне тилине дилин бербеген, дитин койбогон, анын келечегине кам көрбөгөн, элдин арымы кыска, келечеги бүдөмүк экенин айткан. Мындан тышкары учурда кыргыз тили мамлекеттик деңгээлдеги иш кагаздарынын, анын ичинде мыйзам, илим менен билимдин тилине айланганын кошумчалаган. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия тарабынан кыргызча оңой, кыргыз тилин жеңил үйрөнүүчү мобилдик колдомосунун А1 деңгээлинин таанытымы болду. Иш чараны мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев ачып, заман талабына жараша үйрөнүүгө жеңил болгон программа тууралуу эки тилде эркин токтолду. Кыргызча оңой мобилдик колдонмо долбоорунун жетекчиси Данияр Карабаев келген конокторго колдонмону кантип көчүрүп катталуу жолдорун түшүндүрүп, интерактивдүү оюндарды өткөрдү. Жыйынтыгында жеңүүчүлөргө Шор улуттук компаниясынын сосундуктары жана билеттери тапшырылды. Колдонмону төмөндөгү шилтемелер аркылуу көчүрүп, кыргыз тилин орус тили аркылуу же англис тили аркылуу жеңил үйрөнүү шарты каралган.